Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарынын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгулуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев. Саламатсыздарбы? 25 май күнү бир гана бүтүрүүчүлөр тартип бузат дегенден алыспыз. Анткени өзүбүз күбө болгондой ал түнү шаарда бир катар жол кырсыктары катталып, алардын көпчүлүк бөлүгүн мектепти бир топ мурда бүтүрүп кеткендер болду. Бул окуялар туурасында ордунан биздин чыгармачыл топтун тасмасы. Бир катар тартип сакчылар жана өздүк коопсуздук кызматкерлери менен биргеликте уюштурулган иш-чара атайын 25 май күнүнө карата арналган. Тактап айтсак, бул күнү жана түнү бүтүрүүчүлөрдү көзөмөлдөө жана жолдогу тартиптүүлүктү сактоого. Бирок бул иш-чара учурунда бүтүрүүчүлөр менен эмес, башка айдоочулар менен иш алып барууга туура келди. Биринчи эле айдоочусун текшерүүгө токтоп чыкканда, унаага тийиштүү документтери менен кошо ички иштер кызматында иштеген таанышынын визиткасын кошо берди. Документтери негизи жайында эле, бирок мынтип түшүп ишин бүтүргөндө адат кылып алган окшойт. Кийинки айдоочусундагы панорамадан түшүп бараткан жеринен токтотуп текшерүүгө алышты. Бир топко чейин издеп отуруп тийиштүү документтерин таба албай калды. Азыр. Сурач? Барсетки оставили байки. Барсетки с панорамой. Айда. Ким бар? Отур. Байки, вот на пол сейчас спустится, барсетки оставили. Вот на панораме. Бул унааны текшерүү учурунда документтерин көрсөтө албагандыгы үчүн айыпына токтотуучу жайына камаган алып кетишти. Башкалары иштерин улантып, анан эмнегедир бул токтогон жол тандабасты инспекторлордун бири текшергиси келбей койду. Все хорошо, давай. Мынтип жол тандабасты кетирип койду. Эмнеге текшерген жоксуңар деген суроого бул жакшы киши деп жооп кайтарды. Албетте бирок анан текшерип беребиз деп панорамага чыгып кеткен айдоочуну ылдый түшкөнүн күчтү. Кетип калган тартып берейинби? Куган деген болот да ортодо, брат. Болбойт андай. Lexus үлгүсүндөгү 3333 мамлекеттик номер менен жүргөн жол тандабас ошол эле аны текшербей кетирүүген тартип сакчынын айтымында Кондор аталышындагы эс алуу борборунун кожоюну. Ал өкөнүн кандай катышы бар билбейбиз. Бирок кандай болсо да аны токтоткон учурда документтерин көргөзбөй кете бергенге уруксаты бардай болду. Бул жол кырсыгы Сухой Батар менен Токомбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. 5 унаанын катышы менен болгон кырсыкта бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Болгону 5 унаанын 4-өө билинер билинмексен жабыркап, алардын бири гана катуу кыйроого учураган. Ордунда кырсыктын картасын чийип тартип сакчылар дагы иштеп жатышты. Айдоочулардын документтерин толуктап күбөлөрдү сураштырышты. Айтса, кырсык болгондон кийин 5 унаасынын бири күнөөлүүмүн деген айдоочу кыздан бир аз акчасын алып дооматым жок деп кетип калган экен. Аныкта мында маселеси чечиле элек 4 унаа турду. Жол кырсыгы туурасында күбөлөрдүн айтымына караганда, ак түстөгү Toyota Camry унаасы светофордо токтоп турган унааларды аркасынан келип сүзгөн. Тактап айтсак, бирин сүзүп, анысы экинчисин, кийинкисин болуп отуруп, жалпы 5 унаа сүзүшкөн. Ордунан териштирүү иштери бүткөн соң баарын айыпына токтотуучу жайына айдатышып, бир гана Мерседести эвакуатор менен жүктөп алып барууга туура келди. Горький көчөсүндөгү эле мосттон өткөндөн эле турбайбыз да. Айыпына токтотуучу жайына келишкен соң бардыгынан түшүнүк каттары алынып, арыздануучулардан арыздар жаздырып алынды. Айтсак, буга чейин байкабай калдым деп айтып, жаткан ак түстөгү Toyota Camry унаасынын айдоочусу болгон кыз башкача сүйлөп баштады. Башкача айтканда, аны коштоп келген жардамчылары ал үчүн сүйлөп жатышты. Они пишут заявление, что резко затормозили, я же тебе говорю, заявление службы лезут. Если белый камень, она летела, а вот первый вопрос, когда я к ней подошел, она плачет, она говорит, я отвлеклась. Вот первая зацепка. Вы на передне едете и как видите, что она летела? Я не видела, мы фамилия,
нарушений на светофоре или кто-то будет на светофор смотрит. Когда авария произошла, братан, Я остановилась, вы понимаете, светофор, я Когда человек остановилась. назад смотрит на зеркало, человек отвлекается. Аварийная Байке, ситуация. я остановилась. Первая машина Камера вообще. это снял. Мен тоқтап тяхну, Эм, я видела, как она ехала. Я вижу, как вы пишете свое заявление. А мы сзади ее получается. Лицемерие просто. Как только авария произошла, я же сразу к вам подошел. Вы плакали, искали, я отвлеклась. Первое, Вы же вину сразу на себя взяли. А Я вы всем скажете, заплачу, муж я есть, все вам всем сделаю, заплатит. я всем заплачу. Вы сейчас пишете то, что просто перед у меня вами резко паника была. тормозили. Вы не делайте меня дуру, ладно? первое, что я вас спросил, вы плакали, я спросил, с вами все в порядке? На вас все наезжали, я с вами Я даже говорил. приехала, я даже подошла, вас успокоила. Вы вину на себя брали тогда. В данный момент вы пишете по-другому. Ваши сказанные, написанные не соответствуют вашим сказанным. Тут лично все вот знают, что вы у нас ехали. А бұл жерде дистанцияны соблюдай. Араны сақтауына болады. Тура? Не, они дистанцию соблюдали, Вот у постоянно нас дистанция 2 перекрестки. метра была. Если бы ударов не произошло, бы никто бы на машину другу не посылал. Вот это называется дистанцияны соблюдай. Ақша беріп кетіңіз. Вот вы дали деньги, Да. вот, вы дали деньги. Вы дали деньги, да? Всё. Что? Он тысячу Вы самого дали взял его и деньги. уехал. Вы, Подтверждение. считая себя виноватой, Успа, дали ему успа, деньги. успа. Сейчас вы говорите, что вы не виноваты. Подожди, Ким, мешать етпей тұрмашы. Она же считала себя виноватой, поэтому вы деньги не Минуточку, давали. бегмай. Сейчас вы считаете, что вы не Бегмай. виноваты. Үчүнчү машина турат, жана мог. Айдоочу кыз сүйлөгүсү келген жок. Ал үчүн башкалары маселесин чечип жүргөнгө көнгөнбү, жакындарын сүйлөтүп, өзү биздин суроолордон качып жүрдү. Сіз неме кеше шынар ойлап аттыңыз, да? Сіз айтып беріп қойсыз, мен не oldu? Күнөөңүздү мойнуңузга албайсызбы? Мунусу качканы менен жабыркагандар барын төкпөй чечпей айтып берип жатышты. Жана алардын пикиринде аркасынан келип сүзгөн айдоочу кыз эки сүйлөп жатат. Мы ехали на магистрали в восточном направлении, получается. Пересечение Сухобатора. И как улица называется? Сухобатора. Сухобатора, магистраль. Да, магистраль. Вот мы на светофоре остановились на красный свет, и в заднюю часть удар пришел. И Мы в машине сели, разговаривали. Да, мы просто разговаривали. На между красный свет остановились. Мы начали Впереди нас разговаривать. Lexus стоял белого Да. цвета, 330 номера, RX 330. Затем вот резко приходит удар, и у нас нормально, спина болит от этого удара. Вас сзади стукнули, вы... Сзади стукнули, и мы переднюю машину въехали, получается. А вы примерно сколько там простояли на светофоре? Там мы секунд, наверное, 5. Только вот красный Только загорелся, красный получается, загорелся, и Lexus сразу остановился, удар мы сзади Lexus. Мы стоим, Скорость разговариваем. небольшая же была? Скорость небольшая была. А мы, Скорости у нас вообще скорости не было. мы Мы стояли, остановились, мотор полный мы стоп не был. Просто вот сейчас объяснительно той девушке пишется то, что резко затормозили. Резко Не, не, тормоза не, такого мы не было. стояли просто, мы вторая машина по очереди, мы впереди стояли, мы на красной стояли. И резко удар нас сносит, и мы, получается, Lexus сносит, и все. После этого что было? Вы вышли? После этого мы вышли. Я подошел к той девушке, вот, которую Она врезалась. начала плакать. Она плакать начала, панику поднимать начала. Я к ней подошел, я ее успокоил. Да. Я подошел, я говорю, И она ничего начала страшного. сама, она говорить то, что она все оплатит, то, что она Девушка, муж виновата. едет. То, что она задумалась, она так сказала. Не задумалась, она сказала, что я отвлеклась. Да, отвлеклась. И она сразу начала типа, давать деньги одному парню на Одиссее. На Одиссее, который она ему нас деньги ехал. дала, чтобы он уехал. У меня есть видео подтверждение, то, что Одиссей стоял, она ему деньги дала, он уехал. Она только что, когда мы здесь сели, девушка, гражданка, которая управляла белой Toyota Camry, получается, я спросила, а куда Одиссей девался? Она говорит, он меня деньги спросил, я ему дала. Я говорю, сколько? Она говорит, ну у него там только краска откололась, я ему дала 1000 сом, он уехал. Она, получается, как дает ему деньги? Она, считая себя виноватой, пытаясь откупиться, дает ему, соответственно, деньги. Мне ее муж А деньги предлагал. сейчас они заявление пишут, то, что она ехала как бы там спокойно, перед ней резко затормозила там столько-то машин, и она просто не успела среагировать, но, слава богу, своей машине ничего не случилось. Сейчас, в данный момент, она просто пишет другое совсем. На месте ДТП она считала себя виноватой, она нас просила ГАИ не вызывать, пожалуйста, я вам все проблемы решу. И раз уж она Одиссею деньги дает, она считает себя виноватой. Там. Сейчас дело идет по-другому. Сейчас она, получается, Ее винит муж, во всем. когда приехал, он сразу ко мне подошел. Муж мне подошел, говорит, давай я тебе сделаем. 2000 сом дам, говорит, бампер снимешь, покрасишь. Я ему объяснила, то, что я не живу в городе, мне завтра нужно будет уехать, и у меня нет такой возможности. Или на месте давай деньги, мы решим хорошо без ГАИ. Он говорит, давай я тебе завтра 2000 дам. Они, считая себя виноватой, ходили всем, как нам деньги предлагали. Мне он вообще Приехав говорит, сюда, машина они новая. пишут, то, что мы резко все затормозили. Мындан ары тартипке ылайык баары тең наркологияга барышты. Акалатчандардын тийиштүү текшерүүлөрүнөн кийин баары тең таза чыкты. Ал эми бул боюнча кийинкисин тергөө же сот чечмекчи.
Камри 120 менен по правде вниз ехал, на посадку сүзүп. Сейчас скорая өтүп барат, скорая токтоду. Гос номера. У Камринин номери гана. 25-нен 26 майга караган түнү Борбор калабызда жол кырсыктары өтө көп катталды. Алардын бири Ибраимов менен чүйгөчүлөрдүн кесилишинде орун алган. Мында күбөлөрдүн айтымында Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа светофордун кызыл түсүнө өтүп, өз жолунда светофордун жашыл түсүнө өтүп бараткан Volkswagenди сүзгөн. Айтып атпайм, мен правдадан ылдый 120 менен тапит эткендейм. Пассатпы? Жок, могул. Келди бу, каттуу келди. Келип токтоп туруп, анан чыкпады. Экинчисин бул кагылышуудан кийин жолдон чыгара ыргытып ийип, анысы жол белгисин сүзүп, анан карагайды сүзүп гана токтогон. Ичинде айдоочусу менен кошо дагы 2 жүргүнчүсүн. Бакта жараша бул маалда жанында өтүп бараткан тез жардам кызматы көрүп, токтоп биринчи жардамын көрсөтүп, анан ооруканага алып кетишкен. Ал эми Toyota Camry унаасынын айдоочусу бул ызычуу учурунда акырын унаасынан чыгып качып кетейин деген. Аны көрүп калган күбөлөр анан чөптөрдүн арасында жашынып алган кишини кармап келишкен. ДТП болду. Паспорт качып атабы? Энес. Чыкпайсың. Маскен биз поправим эле барат. Конечно. Маскен. Алып көтөргүзүп так апа. Единственный бир машина кетти. Биз карайлап. Мына Качып кетти. Мас. Бараткан жеринен. Кармап көтөр так апар койчу. Мына маскен. Кармап келип, өзүнүн унаасына отургузуп коюп, тартип сакчылары чакыртышты. Экинчилери келип тийиштүү иш-чараларын жүргүзүшүп, жараксыз абалга келген унааларды жүктөп кетүү үчүн эвакуатор чакыртышты. Биздин чыгармачылык топ болсо Toyota Camry унаасынын Тилек аттуу айдоочусу менен сүйлөшүп, окуя кандай болгонун сурап көрдүк, бирок жоопсуз калдык. Эме ол сіз алдыңыз, ошоны айтып коесуз бекен? Иә. Ич алдыңыз беле? Иә байке. Ичке эмес белеңиз? Ички жеме. Коюң. Байкой калдыңыз бе, эмне болду? Байкой калдым. Ошон баке бияка алып сат. Кишилер келсин да? Е. Салбайсың, туугандарыңызга салбайсың. Е. Туугандарыңызга салбайсың. Чалыңыз, Чалыңыз. Байке бияка отур. Отур акын, отур. Телефон билесизби, мен чалып айтайын. Я. Иңиңиздин телефону барбы? Кайсы номерге чалып айтып коюн. Шунда жеңге келди. Машина документтерин. Барго. Какта? Таап бербейсизби? Камерага койчу. Сүйлөшкүсү келбеген Тилек байке унаасында да тынч отура алган жок. Улам чыгып кетип калуу аракетин көрдүбү, иши кылып тартип сакчылар улам отургузуп кайтарып турушту. Ал эми бул жактагы иш-чаралар аяктаган соң унаалар айыпына токтотуучу жайына, ал эми айдоочу наркологияга жеткирилди. Баргым келди. Ты не снимай его. Ичинде туалет бар басқа. Қой тұршы. Кирип кетпесин, аны чөз тастайсың. Подожди мне. Хоть мне. Я нормально же. Хорошо, чуть. Вот здесь. Вот здесь. А потом смотри, вот сейчас надо снимать. Скажи. Ладно. Я все разговариваю. Gelip otur bu gece. Korak kot gittik. Oturayım buraya karma kavuşta dur. Buraya karma kavuşta otur. Oturayım oturmayı bu. Gelen de tutturmayacağım. Çare kırığı devide bu.
Текшерүүнүн жыйынтыгы менен спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Айдоочу болсо бул жактан да жардам издедиби? Ак халачандарга улам мен тигинин же мунун инисимин деп жатты. Кандай болбосун бул аракеттери текке кетип, өзү кайрадан тартип сакчылары менен бирге жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматына жеткирилди. Емеймін алайын, Абдылаш Месмаға десем, сорамайды мен сол. Отырайын дете қан. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу баардык фото видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.